Урматтуу Медербек Адышевич, чындыгында бүгүнкү күндө азыр ФОМС сиздерден көз каранды да сиздерден прием Минздравия турабы? Ооба. Каражаттарына силерде толук кандуу доступ бар. Кандай айтсак, биз, конечно, бюджетти бекиткенде распределитель министр здравоохранения, бирок отчетный формалар полностью МИФИНге кетет азырчы, ФОМСтагы отчеттор. Каражат боюнча МИФИНге направление кетет. Азыр мыйзамга кирип жатабыз, ошол Саламаттык министерстводон кетет да. Жок, максат кандай болуп атат? Аналитикалык прогнозуңуздар барбы? Эгерде сиздер ушу бюджетти толук кандуу өзүңүздөргө, көзөмөлүңүздөргө алсаңыздар, кандай эффект болот, бир жыйынтык болот, результатчы? Прогноз барбы? Мындай өзгөрүүлөр болот. Бул жагынан элдерибизге, пациенттерибизге, врачтарыбызга пайдалуу келет, же мамлекетке мынанча каражат эконом болот деген прогнозуңуздар барбы өзүңүздөр? Эми мындай айткандай, концептуально ушул ушу мыйзам киргизилген эткенде, ушул бизде биринчи задача коюлду. Камсыздандыруу фонду боюнча дагы ошо страховой полис боюнча каражаттар көбөйүш керек, ошо услугага дагы полностью. Азыр ушу планга 600 миллион сом коюлса, эмки жылдарды фактически мына айткандай калкты карасак, где-то 20, где-то 8% уже трудоспособное населениенин ошол застраховано, эмес страховой полис менен төлөйт. Фактически где-то 70% страховой полиси жок да, это именно трудоспособное население, да. Биз ойлойбуз, ошол системаны реформалап аткандан кийин ошол милдеттүү камсыздандыруу фондунун бюджети көбөйөт, именно услугаларга. Азыр прогноз боюнча да айта албайм. Почему? Потому кичине ушу население дегенде, бирок прогноз боюнча где-то 4 миллиард, 5 миллиардка чейин фактически дополнительный ушу камсыздандыруу фондуна акча түшкөнгө фактически реально да 4-5 миллиардта, бирок ал эл менен иштеш керек да. Биз ошол санкциялык системадан эмнеге защищенный статьяны өзүбүз кала атабыз, ошол штатный расписание боюнча дагы биз анализ кылдык. Анализ кылгандан кийин оптимизация болуп атканда дагы административный управленческий аппарат бар. Буквально бир субботада кабина совещание болду. Кээ жерлерде ошо штаттарда кичине раздутый болуп атат да. Ошолду анализ кылгандан кийин ошо оптимизациялардан фактически биз врач персоналдарды, медсестра персоналдарды, менеджмент персоналдарды карап, ошолорду бекитип, возможно, ал жерде да көбөйтүп, бирок административный управленческий персонал биз оптимизация кылыш керек, особенно бухгалтерия, финансовый блокторду. Азыр билесиз, аналиптүү цифровизация кирип атат, фактически централизованный бухгалтерия болуп атат. Ошол жактан дагы бир оптимизация кылып туруп, централизованный бухгалтерияларды караштырып, фактически ошол биздин мекемелер ошол санаторий системада пациент иштеш керек, именно услуга иштеш керек да. Азыр баланс бузулбайбы сиздер өзүңүздөргө толук кандуу алып алсаңыздар? Эми бардык эле реформанын артында белгилүү бир күткөн жыйынтык же болбосо бир пайда көзөлөт да турабы? Азыр ошол эле потоктор өзгөрүп атат, бирок баланстар ошол эле калат, отчетный формулалар ошол эле калат. Биз тараптан ошол биздин системада мекемелер көп ойлоп атышат, 2 баланс болот, 4 отчет болот дегенде, бирок биз уже кабин менен согласовать менен кылдык. Бир эле отчет менен ошол эле мурунку менен система бир баланс менен эле кетет да. Биз өзүбүз биякта центральный органдар бөлүп коебуз да, Минздрав менен ФОМС, МИНФИН менен бөлөбүз да биякта централизованно отчетный формаларды. Бирок мекемеден бир эле менен отчет кетет. Бюджетти бөлүштүрүү кайсы тартипте жүрөт анда? Процесс. Бюджетти бөлүштүрүү процесси кандай болуп калат? Процессы мындай уже биринчиден защищенный статьялар республиканский бюджет уже санкциясыз министерство өтүп атканда ошо республиканский бюджетте уже бекитилет. Ошо азыркы мына айткандай бизде азыр 22 миллиард сом болуп атат. Бекиткенден кийин ошо норматив менен эле акча бөлүнөт, бизге түшөт ал каражат, биз болсо норматив менен ошо мекемелерге каражат бөлүп беребиз. Заработная плата, чейин соцсалык менен коммуналдык расходдордун по факту уже да. Ошондой. Тиги соцфонддон түшкөн каражаттар мен уже ФОМСтун бюджети дагы бекитилгенден кийин
уже каражат фомска берилет. Алар болсо уже фактически бизде уже нормативдер өзгөрүлөт, конечно, проличный случай по боюнча подушевой нормативке скорая помощь поликлиникаларга ошо норматив өзгөрткөндөн кийин ошо норматив менен ошо акча бөлүнөт биздин мекемелерге. Медициналык камсыздандыруу кызматтарын көрсөтүү процесси үзгүлтүккө учурабайбы? Жогорку сапатта кала береби мурункудай эле? Баарын ала берет, мурункудай эле болот. Фактически биз мекемелер ошол эле акчага эле түшөт да. Бирок полностью ответственность, контроль саламаттык сактоо министрлигинен өтөт да эмичи. Бул эми өзгөрүүлөрдөн кийин ушу медициналык мекемелер же болбосо ушу пациенттерибиз же жарандарыбызга кандай пайда алып келет? Же кандай зыян тартып калышы мүмкүн? Биз ойлойбуз, эми зыян болбойт, конечно, фактически Пайдасын айтыңызчы анда. поток пайдасы болуп атканда жана да айтып кеттим. Пайдасы биздин ушул мыйзам өзгөртүүлөрүнүн концепциясы основной целью болуп атат, ошо камсыздандыруу фонддун ролун күчөткөнгө ошо эл менен иштеп, страховый акчаларды ошол жерде көбөйтүп, бюджетти көбөйтүп, именно услугага, медицинский услугага, дарыларга, ошо оборудованияга каражаттар көбүрөөк болуп туруп, ошону бериш керек да. Биздин саламаттык системадагы биз тараптан зарплата боюнча иштейбиз напрямую ужечи. Жана айтып кеттим, полностью азыр анализ кылып атат, штаттын расписаниялар, нагрузкалар менен полностью ошолорду карап чыгабыз жаңыдан. Ошол оптимизация өтүп аткандан кийин эффектүү колдонганы боюнча дагы аракет кылабыз. Фактически параллельно ошол зарплатаны көбөйткөндө дагы ошо иштеп атабыз. Биринчи этапта, например, врачтар 50%, 2 жылга биз результатты көргөзгөндөн кийин ошо оптимизация менен возможно дагы көбөйөт да маяналар. Чындыгында эле эми бүгүнкү күндө врачтарыбыздын түйшүгү оор, алган билими дагы чындыгында 9 жыл, 10 жыл окуп атышат. Бирок айлык маянасы аябай эле салыштырмалуу төмөн да. Ушул жагына да өзгөчө көңүл бурсаңыздар. Анан өзгөчө ушул азыр кесиптештерибиз да туура айтып кетти. Жаш бүтүргөн ошо дарыгер адистерибиз бүгүнкү күндө күчтүү специалисттерибиз ошо өнүккөн башка мамлекеттерге же болбосо биздин ошо жакынкы мамлекеттерге чыгып иштеп атышат да. Бул деген эртеңки ошо биздин туура эми бүгүнкү иштеп аткан врачтарыбыз да бар. Ошо менен чогуу эртеңки ошо кадровый маселеси бир аз аксап калышыбыз мүмкүн. Ушул жагынан дагы кадровый саясатты дагы туура алып барсаңыздар. Анан эми сиз айтып атасыз, бул жерде азыр биз каражат алып койсок эле милдеттүү медициналык камсыздандыруу көбөйүп кетет депчи. Азыр мына Азамат Кеңешевич, сиз бул баягы милдеттүү медициналык камсыздандыруу отчетун берип атканда сиз келбей калдыңыз. Орун басарларыңыз келди. Биз ошондо да суроо бергенмен дээрлик 20% аткарылыптыр да мыйзамчы. Туурабы? 20% бул дагы ушул мамлекеттик кызматкерлерден, анан ошол сырттан келген сырттан келген студенттердин айынан бул 20% жабылган да. Ошону кандай көбөйтө аласыз? Мисалы, чындыгында 1840 сом страховой полис. Эми бул сумма көп деле сумма эмес, бул жеткиликтүү эле бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр элдерибиздин жашоосу оң болуп барып атат. Ал эми мисалы эгерде ал нерсени албаса медицинский страховой полисти 9000 канча төлөйт? Стационардын профилине жараша жанагы Орточо. максималдуу 15.000. Орточосу ошо 9000. 9000 ошо орточону айтып атам мен, орточону алабыз да биз көбүнчөчү. Ушул маселе боюнча сиз кандай иш аракеттер жүргүзөм деп атасыз? Бүгүнкү күндө ошо реформанын алкагында жанагы былтыркы өзгөрүлгөн мыйзам негизинде жанагы цифраларды айттым. Оны эсе бүгүнкү күндө былтыркы 1 жылдын эмесинен ашты түшкөн эме доходтончу. Анан ар бир жаранын аркасынан биз физически жүрө албай эткенбиз, ошон үчүн биз сан ариптештирүү эмесине ошо реформанын алкагында Минцифра менен биргеликте, саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте сан ариптештирип,
соцфонд менен биргелешип ошо камсыздандырылбаган жарандардын базасын түзүп, ошол боюнча иштеп атабыз. Андан сырткары жол картасы түзүлгөн. Ар бир мекеме органдар менен, мамлекеттик органдар менен иш алып барып, жол картасы бекитилген. Ошол кезде жанагы камсыздандырылбаган жарандардын полисин алыш боюнча кыйла ошо өсүшү күтүлүүдө да. Эми туура ар бир адамдын артынан жүрө албайсыз. Бирок биз мамлекет катары, мен мурункусунда да айттым, толук кандуу урчактар бар да, университеттердин ректорлору келген, ректорлор менен иштешип атасыздар, мына Минздравдын өкүлдөрү отурат. Анан просто ушул пропаганда жетишсиз. Анан кабинеттен чыгыш керек, катуураак аракет кылыш керек. Баягы адам билбегенде душман дейт кыргыздачы. Толук информация алса, жеткиликтүү маалыматы болсо, адамдар деле ошо орточо 9.000 бир нерсе, же болбосо ошо максималдуу 15.000 сом төлөгөндөн көрө 1.840 сом төлөп коюп бир услуга алган жакшы да, туурабы? Экономический жактан деле ушул нерсеге, ушул шакка барышат да элдерибизчи. Болгону аларга ошо жетиштүү маалымат жок. Ошол менен эле чогуу ушул түндүк приложениясында туура айтып кетти. Ар бир адам застрахован болсо, ошондо бир чыкса, же болбосо жок болсо, жок болуп чыкса, бул нерсени ошол онлайн түрүндө эле өзүңүз айтып кеттиңиз азыр, төлөм жеткиликтүү депчи. Даже ушул мигранттарыбыз Россиядан туруп ата-энелерине төлөп койсо болот депчи. Болгону пропаганданы күчөтүш керек. Азыр приложение бар деп атасыз, биякта текшерип көрөлү десе, эмишке ашырып атабыз дейсиз. Ушу боюнча жакшыраак аракет кылсаңыз, себеби 20% деген бул өтө эле аз көрсөткүч да. Эми мыйзамдын кабыл алынганына толук 1 жыл болду. 1 жылда 20% деген көрсөткүч аябай төмөн.